Кыргызстанга өзүнүн сонун жакшы жаңылыктары менен келген биздин конокторубузду тааныштырып өтөлү. Ушул интернет Оскар деп коебуз. Web Awards сынагына барып, баш байгени алып келген биздин конокторубуз бар. Тааныштыралы. Улан Эгизбаев. Жана дагы бүгүн бизде Нургазы Жакшылыкбек уулу. Кандайсыздар? Улан Нургазы жакында эле сизди сапарга узаттык элек. Кайра көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Кандай барып келдиңиздер? Кандай өттү барды? Рахмат, баары сонун болду. Ошол Америка Кошмо Штаттарында 12 күн жүрүп келдик. Нургазы экөөбүз жана Элим Барсын фондунун төрагасы Хабиб Арзукулов болуп, сыйлык тапшыруу аземи 16 числодо ошол Нью-Йорк шаарында өттү. Бардыгы сонун болду. Нургазы экөөбүз тең күбө болуп кайтып келдик. Эми ал жерге дүйнөлүк жылдыздар барды. Айтып өтсөк, кино жылдызы дүйнөлүк деңгээлдеги Джессика Альба жана Майкл Мур, дүйнөлүк Оскар сыйлыгынын лауреаты. Джессика Альба менен сүрөткө чыгайын деген. Селфи кылып. Ушул сыяктуу дүйнөлүк жылдыздар барды. Кино тармагынын жылдыздары, актер, актрисалар, режиссерлор ошолор менен катар ошол сыйлык тапшыруу аземинде болуп келдик. Азаматсыздар. Куттуктайбыз. Facebook'тан көрүп аттык, сүрөттөрдү жүктөбөй сайын сүйүнүп аттык. Нургазы, Нью-Йорк кандай шаар экен? Нью-Йорк абдан сонун шаар экен. Жомоктугу да экен. Эмнеси жакты? Баягы мага биринчиден абдан чоң имараттар бар экен. Таза экен. Элдери жөнөкөй. Тааныса тааныбаса да бир карап кетип, хай деп, такы тааныбаса тишин көрсөтүп кетип. Жакшы экен. Алар оңой диалогко түшөт деп укканбыз да. Негизи Америкага баргандар толуп келет деп коебуз го, сиздер эч эле толбопсуздар. Ошондой эле экенсиздер. 2 жума аздык кылат дейм. Жакшы. 2 жыл жуш керек болчу. Негизи баягы ошол эми сыйлык берип атканда, өзүңүздөрдүн аттарыңыздарды ошол жерде укканда кандай сезимдер болду? Мен ойлойм, ошону баягы эми сөз менен айтып жеткире албайсың, бирок баары бир да кандай сезимдер болду? Абдан толкундануу сезимдер болду, албетте. Ал жерде ошол Web Awards'тын эрежеси боюнча жеңүүчүлөр бир 5 сөздү айтыш керек болчу, англис тилинде 5 сөздөн ашык сүйлөгөнгө уруксат берилген эмес. Анан Нургазы экөөбүз ошол Everyone can dream and win деп кыргызчалаганда ошол ар бир адам кыялдан алат жана жеңе алат деген ураанды чогуу айттык. Ошол сөздү айтып атканда дагы Нургазыда дагы менде дагы абдан толкундануу болду. Чоң сахнага чыгып айттыңыздар, Видео экран аркылуу көрсөтүп, алдын ала тартып алды. Эми ал жакта баягы убактысы чектелүү болгондуктан жана андай атактуу адамдар келип аткандыктан алдын ала даярдалды ал. Анан ошол сөздү айтып атканда абдан толкундануу болду экөөбүз тең. Анткени биринчи жолу Кыргызстан бул сынакка катышып жатат. Биз өкүл болуп келдик. Ошондуктан аябай мындай эмоцияларды айтып сөз менен жеткирүүгө мүмкүн эмес. Жакшы. Кайсыл жакта жашап аттыңыздар? Тамак аштар кандай болуп атты? Биз жалпысынан 12 күн жүрдүк. Анан Нью-Йоркто 3 күн болдук. Сыйлык тапшыруу аземине катышып коюп, андан соң Чикаго шаарына бардык. Ал жерде биздин мекендештер 3000ге жакын мекендештерибиз бар экен. Алар коноктоп, аябай меймандостугун көрсөтүп, бизди аябай жылуу жумшак тосуп алып, үйлөрүнө жаткырып узатып жатты. Андан кийин Агая шаарына бардык, Цинциннатиге. Ал жерден дагы биздин мекендештер бир 300 чамалуу кыргыздар бар экен. Алар дагы бизди абдан кучак жайып тосуп алып, жакшылап коноктоп узатып коюшту. Андан соң Акшн борбору Вашингтон шаарына бардык. Ал жерден элчи мырза Кадыр Токтогулов менен жолугуштук. Нургазы менен чогуу сүрөткө түшүп, көңүл бөлүп, каалоосун айтып, анан жалпысынан ошол чет өлкөдөгү АКШдагы мекендештерибизге убактан пайдаланып ыраазычылык билдирет элем. Анткени ошол жашоолорун оңдоп, Кыргызстанга салымын кошуп, анан бул жактан баргандарды аэропорттон баштап тосуп алып, бизди Нью-Йоркко барганда эле ошол жактагы мекендештерибиз аэропорттон тосуп алып, үйлөрүнө алып барып, коноктоп, шаар кыдыртып, мындай кадимкидей мындай Кыргызстанда жүргөндөй эле болот экенсиң. Алардын Бишкекте жүргөндө алардын мындай бизге жасаган мамилеси бизди абдан кубандырды, чынын айтканда. Жакшы. Нургазы, сиз аябай таланттуу жигит экенсиз да, сиздин бийлегениңизди дагы көрүп калдык видео аркылуу. Баягы шаардын борборунда туруп алып, жакшынакай бийлептирсиз. Би сизге жагат окшойт. Ошол түрү жагат, брейк данс деп коебузбу? Ошентип бийлеп, мектептен бийлеп калчумун. Мектептен да бийлеп калсыз. Мектептен бийлеп калчумун. Жакшы, ушул сынакка канча мамлекет катышты? Жалпысынан 65 өлкө жана Американын 50 штатынан тандалып алынды. 13.000 тасманын ичинен ошо биздин тасма илинди. Анан 13.000 тасма. Кол чабуулар. Анан баягы тандоо турунда
5 тасма финалга чыккан. Ага ошол жалпы интернет колдонуучулар добуш берүү аркылуу тандады. Анан биздики People's Voice же болбосо элдин добушу деген номинацияда жеңди. Жалпысынан 2 миллион 300 миң адам добуш берсе, алардын 40% бизге добуш берди. Анын ичинде кыргызстандыктар, чет өлкөлүктөр, башка өлкөнүн жарандары, башкача айтканда 1 миллионго жакын адам биздин тасма үчүн, Нургазынын кыялы үчүн добуш берип жеңишке жетиштик да. Ошон үчүн жалпы көрөрмандарга, бизди колдогондорго чоң ыраазычылык билдиребиз. Жакшы, Нургазы. Жүрүп туруп эле дароо эле элдин жылдызына айландыңыз да. Анан кийин ошол кандай болот экен? Элдин баары кел сүрөткө түшүп коелу деп, аябай. Ушундай болуп аткан экен учурда. Кандай болот? Биз да эфирден кийин түшөбүз, Эметем битке толкундандым баягы биринчи жолу ушинтип. Анан көп мындай деле сезилген жок. Байкелер түшүп алалы, эжелер түшүп алалы деп атышат. Анан макул-макулду баары менен түшүп алды. Сизчи? Нургазы бир аз толкунданып айта албай атат окшойт. Мындай мен буга чейин таң калдым да. түшүп жүргөм дедиңизби? Аябай мындай Америкага барганда аэропорттон баштап эле көрүп калса дароо Нургазы деп алыстан эле көрүп, учурашып, келип куттуктап, сүрөткө түшүп атышты да. Мени абдан кубандырат. Ошол биздин Азаттыктын каарманы ошол дүйнөлүк деңгээлде таанымал болуп, элдин көңүлүн буруп, ошол 12 күн бою АКШдагы сапарыбызды Facebook аркылуу, социалдык тармактар аркылуу, Азаттыктын сайты аркылуу мындай чагылдырып турдук. Анан баары кызыгып, биздин кубанычтарыбызды тең бөлүшүп, анан Нургазыга абдан мындай эметип жатышты. Буга чейин ошол Кочкордо эле боппос болгон айылда эле жүрүп, анан ошол күтүүсүздөн эле Америкага барып, эл көрбөгөн жерлерди көрүп, мисалы дүйнөлүк баягындай мегаполистерди, Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтондун баардыгын көргөндө мындай суктануу менен карап жатышты. Анан Нургазынын өзүнүн эмоциясында дагы чек жок болду. Анткени түшүнө да кирбейт эле мындай нерсе. Анан ошол тасма аркылуу Азаттыктын көмөгү менен кыял орундалып, ошол океандын ар жагын көрүп келди. Анан мен үчүн Нургазыга деле абдан күтүүсүз болду болуш керек. Анткени бизди тааныбашы мүмкүн. Мисалы журналист катары биз парданын сыртында же болбосо экрандын ар жагында болуп калабыз, режиссер катары. Анан Нургазыны алыстан таанып, келип, учурашып, сүрөткө түшүп, келатканда дагы ошол аэропорттон улам түшүп атышты биздин мекендештер. Биз жака учуп келатышат. Ушул эле суроону сизге бергим келип атат. Ушул тасма ушундай дүйнөлүк рейтингке чыгып, алдыңкы саптарга чыгат деп сиз өзүңүз ойлодуңуз беле? Чынын айтсам, мен үчүн деле күтүүсүз болду, Азаттык үчүн деле күтүүсүз болду. Анткени күткөн эмеспиз. Буга чейин бир дүйнө эл аралык фестивалына Кыргызстандан катышкан. Тилекке каршы мындай жеңишке жетишпей калган. Ага деле капа болгон эмеспиз. Бирок ошол дүйнөлүк сынакка көрсө дүйнөлүк сынакка алып барыш керек болчу экен да. Ошондой болуп аткан окшойт. Мындай бизди абдан кубандырды, чындыгында күтүүсүз болду. Күткөн эмеспиз, албетте. Тартып атканда эле ошол эми Нургазы сыяктуу бизде ошол мүмкүнчүлүгү чектелгендер деп коюп атпайбызбы? Тилекке каршы аз санда эмес. Анан мындай тагдырлар дагы көп. Бирок ошол эми бир чети Кудайдын буйругу, ошол Нургазынын апасына жолугуп калып, апасы аркылуу Нургазыга барып тартып, Азаттыкка чыгып алып, аны англис тилине которулуп, ушунун баары эле буйрук деп ойлойбуз да. Анан албетте эми күтүүсүз жагымдуу саамалык үчүн кубанбай койбойт экенсиз. Нургазы, кыялдар орундалат, Мынакей кыялдарды орундатыш үчүн эмне кылыш керек? Кандай сапаттарга ээ болуш керек? Кыялдарды орундатыш үчүн кыялданыш керек биринчиден. Анан баягы окуш керек, кыялданган эмеге жетиш керек. Баягы үспөш керек да кыялдычы. Үмүт үзбөш керек. Анан кыйынчылыктарга моюн сунбаш керек. Моюн сунбаш керек. Кыялданыш керек. Жакшы. Мынакей Америкадагы массалык маалымат каражаттары сиздер жөнүндө дагы көп кеп жазса керек. Ошол тууралуу айтып кетсеңиздер, кандай массалык маалымат каражаттар жазып кетти? Интервью алса керек сиздерден аябай эле. Ошол Web Awards'ты жалпы эле дүйнөлүк маалымат каражаттары чагылдырды. Анын ичинен ошол бизге Нургазы көзгө келип дагы кыскача интервью алган медиа булактары болду. Эми ал баягындай азыр интернет өнүккөн заман болгондуктан бардык ошол сыйлык тапшыруу аземи дароо эле YouTube каналына чыкты. Ал жерден ошол элдин баары биздин англисче, биздин 5 сөздөн турган урааныбызды угуп көрсө болот.
Жакшы. Анан кийин айтыңызчы Нургазы, мындай интервью берген кандай болот экен? Багы чыныгы жылдыз катары, чыныгы багы күчтүү инсан катары. Интервью берген кыйын деле эмес го, бирок кыйыныраак мен үчүн кыйын болот. Кичине баягы көп телевизорго чыкпагандыктан, камера карабагандыктан кичине сүрдөп атам. Азыр көнүп калдыңыз, а? Кичине көнүп калдым. Көнүп калдым, эмне деп коесузбу? Көчөлөрдө камера коштоп жүрөт. Баягындай көп сүйлөй бербейт. Мен башында тартканда дагы мектептен мындай оорчулукка турган сүйлөтүш, анын оюн айтыш, анан азыр деле ушул эмоцияларын бөлүшө албай атат окшойт деп ойлойм да. Анткени абдан чоң мындай таасирлерде калды да. Мисалы жөнөкөй эле мисал бул жакта жанагы мүмкүнчүлүгү чектелгендер, майыптар деп бааны эч кандай шарттар түзүлгөн эмес. Америка Кошмо Штаттарында бардык шарттар түзүлгөн экен. Мен өзүм көрүп таң калдым. Мүмкүнчүлүгү чектелген эмес, мүмкүнчүлүгү ашыгы менен берилген адамдар деп айтса болот. Анткени бардык жакта пандустар, мисалы коляска менен эле бардык жерге, метрого, 100-чы кабатка, шаарды аралап, ак үйгө, бардык жерге барууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн экен. Автобустарда, коомдугуналарда бардык шарттар, пандустар түзүлгөн экен. Ошонун таасири болду окшойт. Мына Нургазы сиздерге 15-чи кабатка өзү эле көтөрүлүп келиптир. Бул мени абдан кубандырды. Анткени ошол Американын таасири болсо керек. Анткени буга чейин жардам берип, түртүп, мен ойлогом бул жака мындай өзүм түртүп көтөрүп чыгам го деп. Америкага көнүп кетип калбаңыз эми. Бизге да ошондой мүмкүнчүлүктөр келет деген ишеничтебиз. Буюрса ошондой шарттар түзүлөт. Ушундай жакшы жаңылыгыңыздар менен келип бөлүшкөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жеңишиңиздер жалпы кыргыз элинин жеңиши деп түшүнөбүз. Ар дайым чыгармачылыкта болобу, жеке жашооңуздарда болобу, ийгиликтер коштоп жүрсүн. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизерге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Ошол кубанычыңызды тең бөлүшүп, дайым чакырып турганга, андан сырткары убактан пайдаланып айтып коелу. Ошол Нургазынын чыгымдарын көтөргөн КСДП партиясынын депутаты Абдубагап Нурбаевга жана Нургазынын эң башкы кыялы болгон квадроциклды сатып берген 23 жаштагы жашыруун биздин демөөрчүбүзгө, элчиликке, ошол бизге виза берген жана бизди колдогон Элин Барсын фондунун төрагасы Хабиб Арзыкуловго жана жалпы биздин көрөрмандарга ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары Азаттыктын жетекчиси Венера Жуматаеванын да салымы чоң. Ошол бизди чогуу алып барып Нургазыны Американы да көрсөтүп кел деп колдоп коштоп турду. Барыңыздарга рахмат. Барыңыздарга рахмат. Сиздерге да чоң рахмат.